Kızımın gran jigitleri, baykeler, iniler, dostlar. Men aybay kubанып атам. Бүгүн азыр футболдон келе атабыз. 20 ашык команда ойноп атат. Чоң поледе ушу Кыргызстандан келип отуруп, чет мамлекеттин жеринде өзүнүн ушундай чоң полелерде ойноп результат көргөзүп атканына аябай сүйүнүп атам да. Анан бул жерде да чогулуп ойын баштаптырсыздар. Бул спорт негизи эле жакшы ден соолукту чыңдап, жаман жолго кетпей, ден соолугубузду чыңдап, жакшы жашоодун образы да бул дагычы. Аларга сүйүнсөк болот. Туура жолда биздин инилерибиз, досторубуз Москвада спорттон, маданияттан, башка жактан жакшы баягы өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп атат. Ага деле сүйүнсөк болот. Негизи жаман эмес. Жаман деп айтсак, баягы Кудай деле жазалайт да. Кудайга шүгүр, курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн, чет жерге келип иштеп атабыз, үй бүлөбүздү багып атабыз, бир максат коюп келгенбиз, бир максаттарга жетип атабыз. Бирок эгерде биз өзүбүздүн курсагыбызды тойгузуп алып, өзүбүз жакшынакай кийинип алып, өзүбүздүн үй бүлөбүздү деле карап жыгап жашап жүрө бере турган болсок, анда баягы динде деле айтылат, айбанаттардан айырмабыз жок болуп калат экенбиз да. Айбанаттар деле ичет экен, жейт экен, бала жаратат экен, бирок айбанаттын жашоосун жашай берет экен. А биздин айырмабыз акыл эзибиз бар, ыйманыбыз бар, бири-бирибизге жардам кылабыз, бири-бирибизге кайрымдуулук кылабыз, адамбыз да. Бир сыноо менен жараткан бизди. Анан бул жака келгенден кийин эми дагы 10 жыл, 20 жыл ушинтип ойноп жыгап жүрө турган болсок, кайдыгер болуп турган болсок, Кыргызстандын келечегин ойлобой турган болсок, анда ким ойлойт анда? Анда ким ойлойт? Кимге ишенебиз? Ошон үчүн ар бирибиз кайдыгер карабай, Кудай таалам бир мүмкүнчүлүк берип атат да. Мынакей өзүңөрдүн президентиңерди шайлап алгыла дагы ошонун 6 жыл бою үзүрүн көргүлө. Же жаманын тандап туруп үзүрүн көрөсүңөр, же жакшысын тандап туруп үзүрүн көрөсүңөр. Анан биз дайыма айтабыз да, президент жаман, депутаттар жаман. Аны ким тандады? Аны биз тандадык. Биз барбай койдук. Бир туура эмес адамдар келип өздөрүнүн каалаганын кылды, шайлады дагы, анан өкүнөбүз. Ошон үчүн ар бирибиз кайдыгер карабай, ар бирибиз мындай чын жүрөгүбүз менен бири-бирибизди чакырып барып, шайлоого барып, татыктуун программасын карап, басып өткөн жолун карап, кайда бараткан жолун карап туруп тандай турган болсок, Кудай буйрса оңолобуз. Оңолобуз, сөзсүз оңолобуз. Кыргыздар негизи эле күчтүү, намустуу элбиз. Ошол намысту коргойлу, ошол намысту алдырбайлы. Буйрса, мындан ары дагы ушундай спорт оюндарын уюштура берели. Ар дайым бири-бирибизге ынтымакта, биримдикте жардам көрсөтүп жүрө берели. Биз бир талапкерди шайлап бергиле дегенден алыспыз. Жүрөгүңүздөр сүйгөн талапкерди, жактырган талапкерди, чыныгы кыргыз эли үчүн иштеп бере турган талапкерди, ушул чет өлкөдө эмгектенип жүргөн бизге окшогон мекендештерди Кыргызстанга алып кетип, иш ордун түзүп бере турган талапкерди шайлайлы. Кудай таалам баарыбызга ошондой президентти насип кылсын. Элдин пейилине жараша президент берет дейт. Пейилибизди түз койсок, оңдосок, туура иш кылсак, Кудай таалам буйрса жакшы президент берет деп ниет кылабыз. Башагы койло, өзүңүз аксакал. Ушул жигиттерге абалдар, ушунчалык силерге оюн уюштуруп, ушундай президент уюштуруп берип атат. Жакшы ойлорун ортого салды, калыс. Силер заставить эткен жок, мынага таштап, башкача бурмалаган эчтеке жок. Рахмат ушу жигиттерге. Кудайым ушулардын ден соолугун берсин ар дайым, үй бүлөсү менен тынч аман болсун. Эмне жакшы максат тилектери болсо, ар дайым Алла Таала ошо максат тилектерине жеткизсин ушу жигиттерге. Ар дайым жол ачык болсун. Рахмат чоң. Амин. Рахмат. Күчтүңөр утуп калсын.